Kızı çok жақсы at çavuş өтсün. Дағы bir жолу жөнөдү. Мына убакытты карайлы. Ысык-Көл облусунун Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдо биринчи жолу министрлер кабинетинин төрагасынын кубогу үчүн ат чабыш өткөрүлүп, ал кыска аралыкка чабылды. Бул иш-чара 2025 жайкы туристтик мезгилдин салтанаттуу ачылышынын программасын көрккө чыгарды. Министрлер кабинетинин төрагасы куттуктоо сөзүндө гүлүк ат менен жылкынын кыргыз элинин руханий маданиятындагы мааниси терең экенин белгилеп, аны эркиндиктин, кубаттын жана салттардын уландысынын символу катары белгиледи. Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын мекени катары этноспортту өнүктүрүүгө жана элдердин ортосундагы маданий диалогту чыңдоого өзгөчө маани берет деген Минкап төрагасы өлкөнүн этноспортту жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү платформасы катары өзгөчө ролун белгиледи. Кыска аралыкка ат чабуудан тышкары алыстыкка чабуу жана салттуу 20 чакырымга аламан байге да болду. Мелдештин жалпы байге фонду 4 миллион сомду түздү. Министрлер кабинетинин төрагасынын кубогу кыска аралыкка чабуудан байгелүү орундарды ээлеп, акчалай сыйлыктарга ээ болгондорго биринчи орунга 600 000 сом, экинчи орунга 150 000 сом, үчүнчү орунга 80 000 сом ыйгарылды. Жеңүүчүлөргө акчалай сертификаттарды Минкап төрагасы өзү тапшырып, бул чабуу жакшы салтка айланып, Кыргызстанда ат спортунун мындан ары өнүгүшүнө салым кошот деген ишенимин билдирди. Бүгүнкү ат чабыштын эки өзгөчөлүгү бар. Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын кубогу үчүн аттар чабылат. Экинчиси кыска аралыкка ат чабыш боюнча эл аралык мелдешти баштап жатабыз. Бизде көбүнчө алыска аралыкка ат чабыш уюштурулуп келген. 6 ай басса чалыкпаган күлүктөр жөнүндө бизде көп айтылат. Анткени алыскы Алтайдан, Байкалдан, Энесайдан Ысык-Көлгө чейин ат менен жүрүп келген ата-бабалар ушундай алыска жүгүргөн тулпарларды өзгөчө баалашкан. Биз стайер күлүктөргө гана басым жасабастан спринтер күлүктөргө атайын ат чабыш уюштуруп жатканыбыз ат спортундагы мелдештерибиз эл аралык мүнөздө болсун деген ойду көздөп жатабыз. Бул мелдеш 2020 жылы Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алдында өткөрүлүп жатат. Жана кыска аралыкта ат чабыш бул оюндарда сөзсүз өз ордун табат деп ишенебиз. Жылкы жаныбары биздин руханий дүйнөбүздө өзгөчө орунду ээлейт. Манастын ак куласы, Алмамбеттин сараласы, Көкөтөйдүн maanikер, Каникей төлгө кылып чапкан тайтору, Шырдакбектин боз жорго, Айтматовдун гүлсары жоргосу сыяктуу аргымак, буудан тулпарлар легендага айланган. Ысык-Көлүбүз дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн катарына кирет. Толкундарды жиреп, ушунча аралык сүзүп өткөн жылкыга суктанган элибиз жердин атын тор айгыр койгон. Урматтуу мекендештер, футболдун мекени Англия, хоккейдин мекени Канада, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын мекени Кыргызстан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дүйнөлүк масштабтагы этноспортту өнүктүрүү, маданий диалогту чыңдоо жана эл аралык достукту бекемдөө үчүн эң маанилүү аянтча катары таанылды. Технологиялуу, ааламдашкан доордо көчмөн элдер, алардын ичинде кыргыз эли улуттар жуурулушкан процессте өзүнүн тилин, салтын, тарыхын жоготпой сактап, бабалардын руханий мурастарын улантып келе жатат. Кадырлуу замандаштар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилигинин астында акыркы жылдары өлкөбүздөгү абал олуттуу жакшырды. Жүздөгөн курулуштар курулуп, жүздөгөн өнөр жайышканалар ачылып, миңдеген ипотекалык турак үйлөр берилип, экономикада радикалдуу өзгөрүүлөр катталып, берекелүү заманга багыт алдык. Президенттин эрки менен элдин мүдөөсү ишке ашып, үзүрлүү дипломатиянын аркасында 2022 жылы Кыргыз-Өзбек, 2025 жылы Кыргыз-Тажик чегарасы чечилип, тарыхтын алтын барактары жазылып жатат. Ырыс алды ынтымак, тынчтык, береке, ынтымак деген чакырыктардын астында ушундай майрамдар жергебизде болуп турсун.